Саламатсыздар туугандар, бүгүнкү күндө кайрылы актуальный тема грыжа. Грыжанын кантип берет, кайсы мышцалар оорутса бул грыжага тиешелүү болуп калат. Кайсылары оорутса бул грыжага тиешеси эместерин айтып чыгабыз. Грыжага тиешелүү бул жактан кылчылса, чоңураак грыжа болсо, изначально протрузия болгондо бел өзү оорутат. Крестец менен последний элпаятта кошулган жери эңкейип турганда тура албай калышат. Анан последующий бул жактан жамбашка түшүп, арт жагынан тартып баштаганда бул уже бел азаят. Бул уже седалищный өтүп калат. Мынайынан келип туруп бул жака тартат. Жиптей болуп тартылат. Эңкейгенде тартылат, түйүлө берет могу жерлер. Мунун күчөгөндөгүсү уже бул икрага берип баштайт. Икраның могу латеральный сторонасы бул жери оорутат. Бул жери ооруганга түшкөндө булар азаят уже. Бул жери ооруп атканда экран уже латеральный сторонасы бул жер басканда, жөнөсө бирдеке салып туруп буруп аткандай болот, ощущение түйүлөт түнү менен. Ошо симптомдор болуп атса, бул жактын өзүнүн какое-то воздействие не поможет. Лечениеси бул жакта болот кайрылы. Бунун общем иштеп чыгыш керек. Икроножный, стопа, гамстрингтер и поясница менен. Квадратная мышца, подвздошно-реберная, длиннейший, выпрямляющий и так далее. Ошо глубинный мышцалар полный иштеп чыгыш керек. Эгер сиздердики да ушинтип туруп бул жака түшүп, жамбашын суюп, бул жака тартылып атса, кайрыга барып, аргы жерге барып решениясын таппай, леченияга жетпей жүрсөңүздөр, бизге кайрылсаңыздар болот. Бул жагы жеңилирээги. А уже икрага түшсө, икрамен көп жүргөндөр бар. Көчөдөн жолугуп калабыз. Икрам ооруп атат, барбаган жерим жок, лечениясы такыр болбойт деп. Бунун проблемасы эмнеге дегенде, экран өзүн лечение кылып, өзүн массаж кылып жүрүп атат да. На самом деле бул дагы белге тиешелүү болуп калат. Ушундай симптомдор болуп атса сиздерде, бизге кайрылсаңыздар болот, диагностикага келип, толук лечение алып берүүгө аракет кылабыз.